Men hazır Баткенге geldim. Dağırağı Баткен şaharına. Баткенде чындап жакшы иштер болуп атат экен. Азыр мына мен көрсөткөн бул супермаркет эмес. Дөңгө чыгып тартыш керек экен. Бул муниципалдык мэрия куруп аткан муниципалдык базар. Буюрса мына үстү жабык толук шарты менен бүткөнү калыптыр. Иштер кызуу жүрүп атыптыр. Анан теги пробка жаратып аткан, башаламандык кылып аткан Баткен шаарындагы базар ушул жака көчүрүлөт экен. Бул базар өнүктүрүү фонду тарабынан акча алынып, ошол каржыланып жасалып атыптыр да. Буюрса мына базар ичине кире албадым. Мына жабык. Сонун толук шарт түзүлөт экен да мына. Эң кызыгы бул базар жабык болуп, шарт түзүлүп, кызык эле мына шаардын четинде экен өзү. Бир тараптуу, бир жактуу болгону жакшы. Баткенде иш негизинен жакшы экен. Стадионго бардык, 10 000 орундуу стадиондун курулушу быйыл жыл аягына чейин бүткөрүү пландалыптыр. Анан дагы кубандырганы Баткенде парктар, скверлер пайда болуптур. Бирок дагы бир чарбачыл мэрлер келип иштеш керек экен. Шаардагы тротуар тияк биягын оңдосо, Баткен сонун шаар болчудай. Мына азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бир серин гана көп кабаттуу үй бар Баткенге. Бүгүнкү күндө мондай жиктин үйлөр куруп атат. Ушундай бийик көп кабаттуу үйлөр 3 жерде курулуп атыптыр. Баткен шаарынын өзүндө эле. Шаардын четинде. Негизинен иш жакшы. Андан тышкары шаардык милиция, андан кийин облустук милициялардагы имараттары жаңыланыптыр. Башка мамлекеттик мекемелердин дагы имараттары толук жаңыланыптыр. Негизинен иш жакшы. Мына базардын айланасы.